Облыс борборунан 160 чакырым алыстыкта жайгашкан Тоғызтору районуна келген туристер буга чейин түнөргө конок үй таппай айласы кетчү. Эми болсо мындай маселе жаралбайт. Анткени жыл өткөн сайын конок үйгө болгон муктаждык күчөп, айыл тургуну Анара Кудайбергенова өздөрү жашап жаткан үйүн мейманкана катары иштетүүнү туура көрүп, азыр баштаган ишин жолго коюп алган. Казармага турист болуп келгенбиз. Turistler konadigan joy, eng chiroyli mehmonxona. O'zbekistondan keldim. Qirg'iziston Respublikasiga sayohatga. Bizni yaxshi kutib oldi, ko'p joylarga bordik. Juda bir chiroyli, tog'li rayonlar juda ko'p ekan. Mana hozir Kazarman degan joyda turibmiz. Mehmonxonalar juda yaxshi. Murda bir kelgende başka жактарга жатканбыз, бирок biraz шарттары начарыраак. Ишке киргенине аз гана убакыт болсо да, Казарма Монте деп аталган конок үйү азыр баарына белгилүү. Чет өлкөдөн келген туристтер да түз эле ушул жерге келип жайгашат. Анарайым алар менен интернет аркылуу баарлашат. Тейлөө сапатынын жакшылыгынан уламда бул жерде келген коноктордун катары үзүлбөйт. Гүлдөн Жалал-Абадка өткөн ички туристтердин көп саны бар. Анан бизге ачык асман астында Петроглиф Саймалташка көп туристтер келет, дүйнө жүзүнүн бардык жеринен. Ошол туристтерди кабыл алып атабыз азыркы кезде. Мен башында билбей алыптырмын да, вегетарианс деген бар экен. Ошол бир-эки туристти сурабай туруп тамак жасап алыптырмын да, завтракты анан. Кийин азыр тамак жасарды, постоянно сурап калдым. Не тамак, не кандай табитиңиздерге кандай тамак туура келет деп анан. Бул жайда заманбап тейлөө жүргүзүлөт. Карманыбыз дайыма изденип, жаңыча нерселерди киргизип, өзгөчөлүккө көңүл бөлүп турат. Бул жатта тажрыйбасын ашыруу максатында Жалал-Абад ишкердикти колдоо борборуна мүчө болуп, окууларына калбай катышып келет. Мүчө болуудан сырткары атайын биздин өнөктөшүбүз бар Бишкек шаарында. Европадагы коопсуздук кызматташуу уюму. Ошол уюм тарабынан жүргүзүлгөн атайын Жалал-Абад шаарынын айым ишкерлерине арналган айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү программасынын катышуучусу, жеңүүчүсү. Ошол долбоордун алкагында 3 күндүк бизнес пландоо боюнча окутуудан ийгиликтүү өтүп, долбоорун ийгиликтүү жактагандан кийин гранттык жабдууларга ээ болгон. Тагыраак айтканда конок үйүнө 10 керебет алып бергенбиз коноктор үчүн. Дестинация Жалал-Абад коомдук бирикмесинин аткаруучу директорунун пикиринде, туризм багытын өнүктүрүү максатында облус боюнча ар тармактуу адистерден куралган топ атайын стратегия иштеп чыгуу алдында турат. Буга 4 сектордун өкүлдөрү катышып атат. Бул өкмөт тараптан, бейөкмөт уюмдардан, жеке ишкерлерден жана жогорку окуу жайлардан. Кудайбергенова Анара бул Тоғызторудан болот өзү. Bizde Дестинация Жалал-Абадта 1 жылдан ашуун мүчөбүз. Ошол стратегия жазганга, ошол жеке ишкерлердин дагы биз кызыкчылыктарын камтып кетебиз. Ошого абдан чоң өзүнүн салымын коштат ушул күндө. Ишкер айымдын алдына койгон көптөгөн пландары бар. Көп кабаттуу мейманкана салуу аракетин көрүп жатышат. Эгерде бул максаттары ишке ашса, дагы кошумча орундар пайда болмокчу. Нуржамал Жунусова, Бектур Иманалиев, Тоғызтору району.